Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Зидан Реал Сосьедадка каршы оюндан алдын өз пикирлери менен бөлүштү. Реал Сосьедадка каршы оюн биз үчүн финал, жөн гана чейрек финал эмес. Биз оюндун алгачкы мүнөттөрүнөн баштап көңүлүбүздү бир жайга топтошубуз керек. Азыр бир гана оюн болот. Атаандашыбыз ыңгайлуу учурларды жөн гана белек кылып бербейт. Бизге каршы күчтүү клуб каршылык көрсөтөт. Алар жакшы оюн көрсөтүп келүүдө. Ушундан улам бул жерге да жакшы оюн көрсөтүү үчүн келет деп Реал клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан өз сөзүн аяктады. ESPN интернет булагынын маалыматына караганда, Барселона клубунун чабуучусу Лионель Месси Манчестер Сити клубунун кызыгуусуна түшкөн. Жакында Барса спорт директору Эрик Абидал жана Лионель Мессинин ортосунда келишпестик жаралган. Англиялык клуб болсо Мессинин айланасында болуп жаткан учурду күзөтүүдө. Маалымат үчүн айта кетсек, Лионель Мессинин Барселона менен түзгөн келишими 2021-жылга чейин түзүлгөн. Боруссия клубунун чабуучусу Марко Ройс Германия кубогу алкагында өткөн оюнда жаракат алды. Футболчу эми жаракаты себептүү 4 жума оюн талаасына түшпөсү мүмкүн. Иданасен интернет булагынын кабар таркатуусуна караганда, Атлетико клубу Барселона жарым коргоочусу Иван Ракитич менен келишимге кол коймокчу. Кабарларга караганда, 31 жаштагы хорватиялык футболчу мадридтиктердин жайкы трансфер убагындагы негизги максаты айланган. Клуб Ракитич менен келишим түзүү үчүн бардык аракетин жасайт. Барселона клубу да жарым коргоочуну сатууга каршы эмес. Пересте Эмбаппени трансфер кылуунун планы бар. Реал президенти Флорентино Перес ПСЖ клубунун чабуучусу Килиан Эмбаппени трансферин амалга ашыруу үчүн план иштеп чыкты. Перес 21 жаштагы футболчуну 2021-жылдын жайында өз клубуна кошуп алмакчы. Бул убакытта Эмбаппенин клубу менен келишим аягына чыгуусуна 1 жыл калат. Мадрид клубу футболчу үчүн 150-200 миллион евро сунуш кылуусун билдирген. План амалга ашпаса, Перес 2022-жылдын январь айын күтүүнү, Эмбаппе үчүн ыңгайлуу келишим түзүүнү план кылган. The Telegraph интернет булагынын кабарына караганда, Почеттино жайда Симеоненин ордуна келүүсү мүмкүн. Атлетико клубу жайда азыркы клуб башкы машыктыруучусу Симеоне менен келишимин аягына чыгарып, Маурициону алып келмекчи. Жылдыздуу футбол агенти Мина Райолла Манчестер Юнайтед жарым коргоочусу Пол Погба тууралуу пикирин айтты. Погба тууралуу эмне айтышы мүмкүн? Менин ишимде эки тарап тең кубанычта болуусу керек. Эгер буга мүмкүнчүлүк болбосо, маселени чечүүнүн түрлүү жолдору көп. Бирок азыр эч нерсе айта албаймын. Азыр Погба МЮда бактылуу эмес, себеби жаракат себептүү ойной албай жатат. Бирок футболчу ушул клубду тандады. Эми жайды күтүшүбүз керек. Футболчу МЮда калуусун кааласа, бул тууралуу азыр айтууну каалабай турам, дейт футболчунун агенти Мина Райолла. Ашраф Хакими Боруссияда калмакчы. Боруссияда ижара иретин ойногон футболчу, Реал коргоочусу Ашраф Хакими Германия Бундеслига клубунда калууну максат кылууда. 21 жаштагы коргоочу Боруссия клубунда жакшы оюн көрсөтүүдө жана клубдун жетекчилери жана клубдун көрөрмандары колдоп кубаттаганын сезүүдө. Футболчу Мадридке кайтып ал жерде Дани Карвахал менен атаандаш ниетинде эмес. Ушул себептен Хакими жайда Реалдан Дормунд клубуна жайда трансфер кылууну максат кылууда. Барселона клубунун башкы машыктыруучусу, клубдун чабуучусу Мессинин келечеги тууралуу өз пикири менен бөлүштү. Месси жетилген футболчу, ал өзү чечим кабыл алат. Анткени мен анын жашоосуна кийлигише албаймын, себеби мен анын атасы эмесмин. Футболчулардын да оюн талаасында жакшы ойноосу үчүн аракет кылышым керек. Мессинин жүзүндө жылмаюуну көрүп жатамын. Ал машыгууларга келүүнү жана бул жерде болууну жакшы көрөт, дейт Барселона клубунун башкы машыктыруучусу Кике Сетиен. Дүйнөнүн эң мыкты футболчусу Криштиану Роналдо
5-fevral күнү 35 жашка толду. Туулган күнүн куттуктап достору Volkswagen унаасын белек кылды. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакса лайк басыңыздар.